Нооруз майрамы белгиленбейт. Казакстанда COVID-19 илдети күч алып, Нур-Султан жана Алматы шаарлары кайрадан кызыл аймакка кирди. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, өткөн суткада Казакстан боюнча 752 жаңы учур катталган. Ал эми эпидемиологиялык абал оорлугуна байланыштуу шаарларда чектөөлөр күчөтүлүп, мечит жана чиркөөлөрдө жамаат менен сыйынууга тыюу салынды. Мындан сырткары Нооруз майрамына карата салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүгө чектөө коюлду. Жарлык 2021 жылдын 13 мартында күчүнө кирет деп айтылат маалыматта. Булак Кыргыз кабар. Ооруканага түшкөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаровдун абалы айтылды. Белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров ооруканада дарыланууда. Бул тууралуу президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары билдирди. Анын айтымында эл артистинин абалы начарлап 2 күн мурун ак халатчандарга кайрылган. Режиссер бизде 2 күндөн бери жатат, мурдагыга салыштырмалуу абалы кичине жакшырып калды. Буйруса аны толук текшерүүдөн өткөрөбүз. Бүгүн жандандыруу бөлүмүндө жатат. Эртең неврологияга которууну пландап жатабыз, деди ал. Булак Спутник KG. Сыймык Жапыкеев Финпол жоюлгандан кийин биринчи билдирүүсүн жасады. Кечээ күнү Финполдун жамааты менен коштоштум, колдон келишинче иштештик. Жоюлган мекеменин мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеев өзүнүн Facebook баракчасынан ушундай кайрылуу жасады. Ал интернетте аны сындагандар көбөйгөнүн белгилеген. Акыркы күндөрү эмнеге митингге чыкпайт, эмнеге жок болуп кетти деп мени издегендер көбөйдү. Мен мамлекеттик кызматкер катары митингге чыгып өз оюмду билдиргенге укуктуу эмес элем, деди Жапыкеев. Ал кызматын тапшырып бергенче 4-5 күн өтүп кеткенин айткан. Финполдун жетекчиси катары элим, жерим үчүн так иштегенге аракет кылдым. Эч жерде пара алып же коркутуу менен иш кылган жокмун. Акыркы 4 айда бюджетке 800 миллион сом өндүрдүк. Чоң кылмыш иштери боюнча экспертизалардын корутундусун күтүп жаттык эле. Баары оңой эмес. Акыркы 1 жылдан бери катуу нерв болуп, кантым көтөрүлүп кетти. Дарыгерлер карап жатышат. Үйдө жатам, ден соолук болбосо эч нерсенин кереги жок экен, деди Жапыкеев. Булак Спутник KG. Президент Садыр Жапаров Ташкент шаарына мамлекеттик сапар менен келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Өзбекстан Республикасына мамлекеттик сапар менен келди. Мамлекет башчысын Ислам Каримов атындагы Ташкент аэропортунда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Ташкент эл аралык аэропортуна Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тизилген. Президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Окуучулардан кем калбай парламентте каникулга тарады. Жогорку кеңеште кийинки аптада жалпы жыйындар жана комитеттердин фракциялардын отурумдары болбойт. Бүгүн 11 мартта депутаттар 15-19 мартта жерлерде шайлоочулар менен иштөө тууралуу чечим кабыл алышты. Ошентип парламенттин жалпы жыйындары Нооруз майрамынан кийин уланат. Бүгүнкү отурумда жогорку кеңеш Конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун толук колдоду. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоору азыркы баш мыйзамды жана эрежелерди одоно бузуу менен кабыл алынып жатканын айтып чыгышкан. Парламент төрагасы андай сын негизсиз экенин белгилеп, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок деп айткан. Булак Назар Ньюс KG.